Вот, устатым Жолон Мамытовқа. Өткір оқтой болған сөздерді өзім жазар ырларымда жоқтоймын. Жадабаған, тынчыбаған күйменен житкен оқты қуған оққа оқшаймын. Табам деген зор ішенім дилде тұр, табы қайтқыз асыл сөздер ұйығын, жүректе қан ішенімдей күнден нұр, жүрек енем түштік түндік ұйылым, чарчау чаңқау ұнытылып қалғандай, чатыраған арчотындай сөз жоқтойм, часлатып жар болған армандай, шашқын тозоң сапарымды жомоқтойм. Демді жинап тынығарда кеңдікте, дуылдаған от елебе үн салат, отырлардың аламына ұстаттай, оп тартылып баратқан сем күн санап. Отты сүйгөн Жолон акын 80 жашта. Ар жыл сайын өрүк бадам гүл ачкан укмуш сонун күндөрдө акын Жолон Мамытовдун туулган күнүн белгилейбиз. Бул Ош калаасындагы поэзия сүйүүчүлөр үчүн кадимкидей эле адатка айланып калган майрам. Айрыкча радио тележаатында чогуу иштеген кесиптештери бул күндү таптакыр унутушпайт. Өмүрдөн эрте кеткени менен жазган ырлары, жасаган эмгектери улам жаңыланып, жашарып, акын өзү айткандай, Кудай буйурса, асыл эмгектери менен кылымдарга даңкталат. Мен үчүн жаралгансың бул турмушка, сезимтал махабатка болуп даба, окшоштуң асмандагы бир жылдызга, жок жалган жылдыз өзү окшош дага. Убакыт өткөнү менен эмгек эскирбейт экен. Акын Жолон Мамытов дал ушул Сулайман тоонун боорунда радио уктурууларды даярдап, эң алгач эфирге алып чыккан инсан экенин кесиптештери сыймык менен айтышат. Бул 1967-жылы ошондо Ош радиосу жаңы-жаңыдан түптөлө баштаган экен. Мен жумушка келгенде башкы редактордун орун басары, ошондо эки орун басары боларлы, бири өзбек тилинде, бири кыргыз тилинде. Ошо биринчи келип башталганда ошо ырлар мына бүт жазылган фонотекадагы ырлар. Жолон акенин эмесинин жетекчилиги менен көзөмөлүнүн алдында анда мен үн оператору болуп иштеп жүрдүм. Жолон агай жөнүнө башкы редактор катары эмес, окубай деле койсо болмок. Диктор кыргызча тилде Рат эжеке, Кыргызбаев эке Ош радиосунун дайым экөө неме кылса болбосо ал кишинин милдеттүү эле, анын акча деле төлөбөйт да. Бирок ошондой болсо дагы ошо Оштун радиосу өнүксүн, Оштун радиосу жакшы болсун деген ниетте ошо жумушту аткарып жүрдүм. Мен 18-19 жаштагы жаш баламын. Жолон ака 25-тер урагында болсо керек. Толо келген, адамга жүзү сүйкүмдүгү учураган, келбеттүү, узун, шыңга бойлуу адам эле. Анан дайыма ачык сүйлөчү да Жолон ака. Бир андай күбүр-шүбүр, майда сүйлөп, шарт бетке айтып, ак сүйлөп. Анан ошо иштеп жүргөндө бир күн отуруп калдык, Өмүрбек. Анау Борбордук китепканада «Отты сүйөм» деген китеп сатылып атат, ошодон бирди алып келчи деди. Мен барып эле алып карасам, «Отты сүйөм» деген китеп Жолон аканын китеби экен. Алып келдим, автограф жазып берип, куттуктадым. Эң башкы нерседе Жолон Мамытов сыяктуу залкар инсандардын келип калышы бул кийинки муундарга чоң сабак болгон. Биз ошо кездерде студент элек, ошондо Жолон Мамытов алгач радио уктурууларды алганда өзү менен кошо Рат Кыргызбаева деген эжеке менен бирге Оштон сүйлөйбүз деп көрсөтүлүп баштаган. Мына ошондон баштап Жолон Мамытовго болгон кызыгуу, анын чыгармачылыгына болгон кызыгуу түздөн-түз Ош радиосуна тарып турган да, поэзия көрмөндөрүн. Биз студент кезде келип алып ошо киши башкы редактор же старший редактор болуп турганда жазган чыгармалар издап келип эшиктин туткасын кармап турай, ушуну көрсөтсөк уят го деп кайта уялганыбыздан келбей кетип калат элек.
Эл ФМ радиосунун баш аты Ош радиосу деп дайыма айтып келебиз. Ошол Ош радиосунун тарыхы, Ош радиосу ушундай эле Жолон Мамытов жөнүндө сөз болгондо эң биринчи мен сыймык менен айтам да. Ошол Ош радиосунун алгачкы алып баруучу диктору, алгачкы редакторлордун бири Жолон Мамытов, даңазалуу талант. Ошо талантты ташкындуу ошо алып акын Жолон Мамытов сыяктуулар ушул радионун башатында туруп, ушул радиону түптөп чыйрын салгандар да. Силердеги Ош радиосунун алгачкы түптөгөн карлыгач катары ошол Ош радиосу кандай болуш керек деп баягы деменин тиги кытыгы деген көрсөтүүнүн ошол идеясы ошол Жолон Мамытовго таандык болот. Ошону тиги Улукбек Мамытов бирге иштеген өзүнүн ордуна Улукбек Мамытовду сунуштаганда ошол Улукбек Мамытов абдан сонун үндүү раматылык болуп кетти. Диктордун ошол эскерүүсүндө ошол нерселердин баары бар. Жолон Мамытов, Лаклай менен Тогузак. Чексизге сиңип кеткен бир караганды рыма кылдым бута. Жетпей калган Лаклай сулууга ал Тогузак. Сен Тогузак, 9 кылым мурда туулсаң, 9 улдуу болор белең Лаклай сулуудан. Сен Тогузак, 9 кылым кийин туулсаң, 9 күнү родон суга толук жуунсаң, 9 жолдун томунда сени күткөн Лаклай сулууга барар белең багыштадым бактымды деп айтчы Тогузак. Бул Жолон Мамытовдун көзү тирүү кезинде өзү даярдаган уктуруулардын бири. Мындай асыл эмгектерди сактоо жаатына келгенде өз ишинин мыкты чебери Мейманбек Касымов агабыздын эмгеги абдан зор. Мындагы пленкаларды Мейманбек агабыздан башкабыз этибарга албай эле калганыбыз чындык. Бирок бул инсан кылымда бир жаралчу таланттарыбыздын үндөрүн сары майдай сактап, мүмкүн болушунча бүгүнкү заман шартына ылайыктап, муундан муунга жеткирүү аракетин көрүп жатканы эл үчүн жасаган ак кызмат. Кесиптеши Жолон Мамытовго көрсөткөн сый урмат деп билебиз. Эми ошол мезгилде Жолон агай мына биз турган фонотека ошол маалда түптөлгөн биринчи ырлар ошондо жазылган чыгармалар. Эми баягы баш редактор катары мени мыналарым бар, муну окуп коюн, мына фондо калтырып коюн дегендер эмес экен. Алпакын ааламдан өтсө да, анын колу тийгенин баары таберик көрүнүп, дал ушул күнгө дейре Жолон ага эң алгач отурган үстөлдөрдү абдан этияттап колдонуп жүргөн жамаатына ыраазы болдук. Бул атайын дикторлук стол да. Ошол сүрөттөгү дал ушул стол ушул не да. Мында бул жерде микрофон болчу, мына жарык берүүчү, ушул стол дагы эле ушул таберик болуп бизде сакталып турат. Аны менен иштейбиз, бул жерде иш жүрөт. Буну алмаштырган жокпуз, баягы Tesla деп бул Будапешттен чыгарылган атайын радио үчүн аппаратуралар менен кошо комплект болуп эсептелет да. Бу микрофон, атайын микрофон да болчу, аны да алып алганбыз, ал баягы музейде турат компаниянын, калгандары мынантип биздин күндөлүк ишибизде пайдаланып жатабыз да. Бул да чоң эстелик, чоң таберик да. Инсандык сапат, акындык даремет, кесипке болгон шык жөндөм, мунун баары Жолон Мамытовдун даражасын бийик көтөрүп, экинчи өмүрүн татыктуу улантып келүүдө. Жолон Мамытовдун ырларын замандаштары жатка билет, жатка айтат. Мына ошолордун бири биздин кесиптешибиз Байыш Төлөнов. Кай жерде болбосун, качан болбосун, акындын ырларын ушунчалык эргүү менен окуганын көрөбүз. Демек, акын жазган ырлар жанга жагымдуу, жүрөккө сиңимдүү. Жолон Мамытовдун махабат жөнүндө ырларын айтпай койгула болот. Өткөн, жааган, ойго салат, улуулардын ысымдарын санаймын, чопулдатып жомдор булут мамасын, соруп жаткан тараптарга караймын, төөткенди пачырата чайнаган, жаш ботолу инген көздүн учунда сени дайым өпкүм келет кучактап, жаз жамгыры төгүп турган учурда. Бул мындай сүрөттө
Анан бул кишинин чоң таасири адабиятка кызыккан, поэзияга кызыккан шыктылар үчүн институтка барып, атайын ошолдо филология факультетинин группаларында студенттер менен, кыздар менен ошол жерде жолугушуу болгон учурда абдан жакшы баалуу сөздөрүн айтар эле. Поэзияга чын дил менен кириш керек, кирди чыкты мамиле кылбаш керек. Поэзияга урундуңбу? Буга аягына чейин баш отуң менен кир деп айтат эле да. Эми Жоло Мамытов ушундай өзүнүн өмүрүн дагы өтүп кетсе дагы ошол киши экинчи өмүрү өзү ушул чыгармасында жашап каларын айткан экен да. Анткени мындай бир ыры бар да. Качандыр бир жаралам деп ойлоном, бу чеги жок табигаттын колунан аалам кезип айланыштуу жол менен кайра баштан мен жашоого жоолган деп. Мына Жолон өзү айткандай, өзү өтсө дагы чыгармалары менен артында калтырып кеткен ырлары менен биздин турмушта күн сайын жолугуп турат. Биз акындын көрөгөчтүгүнө, анын талантына таазим этпей кое албайсың. Өзү 100 жашка толук кылымсен деп китеп жазып, өзү 50 жашка чыкпай 47 жашында өтүп кетти. Кандай жыргал ушул жаздын келгени, качанкы бир гүл тергенди эстете. Өмүр бою ысык сүйүк дендеги суу баса да көкүрөктөн кетпесе, бажырайып өрүктөрдүн бир түндө аппак болуп алышканы бакыт бул. Көпкө чыдап бүшүлдөрдүн үрпүндө жаздын жыты жашырынып жатыптыр. Айлыбызды каптап кетти ошол жыт, баарыбызды энтиктирип жыргатып, кыштын кызыл аязынан сурулуп, жазга кирип келгенибиз бул бакыт. Акын жараткан ыр-саптарга жазылган обондор азыркы ырдалган ырлардай болуп, заматта аты жыты билинбей өчүп калбастан, кай жерде болбосун кайра-кайра ырдалып, уккан сайын көңүл чери жазылат. Кирип барсам класска, сен олтурган, сен олтурган, сен олтурган. Болот турган, болот турган. Окшоп кетти ошол күн сенсиз калгана. Сенсиз калгана. Мейли тагдыр мени кайра төрөсүн, сезимимде чачтарыңды өрөсүң, 7 кабат жерге түшүп кетсем да, жүрөгүмдө жүргөнүмдү көрөсүң деп. Акын ушул 4 сап ырлары менен өз тагдырын айтып деп салганына кантип таң калбайсың адам. Өзү айткандай, меңдеже акындын музасына айланып, акындын жүрөгүнөн чыккан ырлардан кубат алып жашап келүүдө. Жылдардын бир жылдарында кайрысыз айлардын бир айларында кайдадыр алып кеттиң жаштыгымды, жер чийген чачтарыңа байладыңдай. Үйлүүлүк жагынан да бир аз билип калган жагым бар. Анан меңдеже Жолон агайдын жубайы музасы десем да болот. Менди Мамазайырбай эже чачы узун, жер чийген, аябай сулуу ушундай аял экен да. Үй бүлө жатын айта турган болсок, акындын замандаштары Жолон Мамытов өмүрлүк жарына аяр мамиле жасаган, балдарына татыктуу тарбия бере алган мыкты ата болгон дешет. Анан бир жолу бизде ушундай адабий кече өткөрө турган болуп, практиканттар дуал гезитти жасай турган болдук дейм. Жалаң кыргыз адабияты боюнча ошол мезгилдеги акын жазуучулардын өмүр баяндары, сүрөттөрү менен анан уланда мен Жолон агайдын сүрөтүн алып келип берчи десем, апаң келгенде берсин, апаң командировкада экен, меңдеже командировкада, апаң келгенде берсин, алып берет деп ошентип айтты дейт. Демек ушунчалык сый-урмат, өзүнүн жубайына болгон сый-урмат экен да, аябай суктанып калган да. Анан уланда айтат, атам дайыма чын сүйлөгөндү үйрөтөт,
мен чоң түрөмө күзгүн сындырып койдум десем, рахмат, ошону чын айтканыңа, жашырбай айтканыңа деп рахмат айткан деген ушундай бир тарбиялык сөздөрүн айтып калса, мен ан сайын анын адамдык баягы сапаттары улуу киши экен, бир гана улуу акын болбосун деп ойлонуп калгам да. Кийин ошол сүрөттү биз практика бүткөндө баягы адабий дуал кезиктеги сүрөттү алып, өзүмүн студент кезектеги сүрөттөрүм фото альбомума жабыштырып, жанына отту сүйөм деген мен жакшы көргөн ырын жазып, ушул күнгө чейин ошол сүрөттү сактап келдим да. Анан Жолон агайдын 75 жылдыгында Бишкекте ошондой бир иш-чаралар, ушундай бардык жерде республикалык иш-чаралар өткөргөндө баягы сүрөттү агайдын акындын өзүнүн архивине, үй бүлөсүнө кайтарып бердим баягы сүрөттү. Акын Жолон Мамытовдун өмүр жолун, тарых таржымалын ушунчалык изилдеп, иликтеп жүргөн мен билген бир инсан бар. Ал абдан калеми курч, мыкты устат, мыкты жазуучу Ризван Исмаилова. Мезгил деген улуу сынчы деп айтышат, ошол туура экен. Мына азыр мезгил өткөн сайын, жыл өткөн сайын, кылым алмашкан сайын Жолон Мамытовдун бизге калтырган мурасынын асыл нарктары байкалып атат, байкалмак турмак. Адамдар өздөрү ошону издеп, таап, окуганга абдан ынтызарлык күчөп атат. Мунун өзү эле ошол акындын экинчи өмүрүнүн өзгөчө бир кыргыз адабиятында орду бар экендигин, адамдардын жүрөгүндө кала турганын далилдеп отурат да. Мен кандидаттык диссертациямды Жолон Мамытовдун поэзиясынын бөтөнчөлүктөрү деген темада жактаганмын. Ошонун кандидаттык диссертациянын негизинде Жолон Мамытовдун поэзиясы деген монография чыккан. Андан кийин Мамытовдун эпикалык, акындын эпикалык чабыттары деген эмгегимди жаздым. Анда көбүнчө акындын поэмаларына, драмаларына адабий талдоо жүргүзүлгөн. Жакында Кудай буйруса ошол жакында жарык көрүүнүн алдында турат. Мен үнү каткан улар деген мындай көркөм даректүү баянды жазып бүттүм. Бул баянды жазгандын негизги максаты ошол акындын өмүр дүйнөсү, өмүр тагдыры кандай болгон болсо, ошол эч кандай кошумчасыз, апыртмасыз, анан болгонун болгондой ошол биздин кийинки муундарга калтырайын деген ниетте болду. Акындын Асирет аттуу поэмасында өзү тандаган жол канчалык машакаттуу экенин абдан жакшы айткан. Биз акынбыз, ойдогун арийне түз айтабыз, жымсалдабай, кууланбай, бизге андыктан күтүү кыйын мамиле, доско достой, атууганга туугандай. Эч урагыз мунар курса жакшырдан, акын калкы биз өмүргө бактылуу, өзүбүздүн кирди чыкты тагдырдан, бийик турат ырыбыздын тагдыры. Караңызчы, акын өзү айткандай, анын жазган ырлары өлбөс кылып даңктоодо. Мына бир эле нерсени айтып коеюн. Жолон агайдын ушунчалык бир улуулугу, ал өзүнүн акындык кыялында мезгилди токтотуп калгысы келген. Мезгилди кантип токтотсо болот? Эмне деген мезгил деген ушундай бир аркырап аккан шамалдай, же болбосо агын суудай шаркырап кетет. Мезгилди токтотуп калууга болобу деп өзүнчө бир философиялык мезгил деген фантасмаграфиялык чыгармасын жазган да. Мына ушунун өзү эле акын ошол кылымды 100 жашка тол деп тилеп, анан мезгил жөнүндө, ошол түбөлүк жөнүндө өмүр бою ою калчап келгендигин көрсөтөт. Аттың жаш кетти, бирок кыргыз турганда Жолон Мамытов өчпөйт деп ойлойбуз да. Ал өлбөйт деп ойлойбуз, ал түбөлүктүү алпакын. Жашым улам жылган сайын өйдөлөп, мен Жолондун эжесиндей өңдөнөм. 48 жаш кыска өмүр сүрүптүр, ыр калтырып, бирок эч бир өлбөгөн. Бирге болуп, ыр дүйнөдө кадамым, намын алдым акын Жолон агамдын. Ысымында кош айтылып ысымым, тең бөлүшүп турган сыйтал атагын. Сыйлыгым бар атындагы Жолондун, поэзия деген улуу жолдомун. Албасам да Жолон ага батасын, табын сезем акын сүйчү алуу оттун. Жолон Мамытовдун ырлары кыргыз барда эч убакта дат баспайт дагы өчпөйт деген ойдомун. Жашасын Жолон Мамытов. Негизинен бул кишинин өтө адамдык сапатын,
акындык сапатын жогору баалап дайыма урматтап жүрөбүз. Ал кишинин эми жаткан жери жайлуу болсун, бала чакалардын өмүрү берсин. Биз бүгүн акын жөнүндө болгону бир үзүм гана сунуштап үлгүрдүк. Кудай буюрса бүгүн 80 жылдык мааракесине карата келини Гүлзар уюштурган ыр майрамдан келерки көрсөтүүбүздө сиздерге кеңири сунуштайбыз.